terisinden bağlı kojundan ушундай булгар терилер эмелер тигилет экен. Пример. Бүт нерсе. Териден жасалган эмне болсо бүт нерсе кымбат баалуулар ушундан. Биз жумурткалар келип калды. Чоң жумуртка экен. Кача биздин Саламатсызбы? Биз жаңыдан эле учурашып өткөндөй мен алысыраак турайын. Мындай башым чокуп албайт төгүштар. Бирок мага абдан кызык болуп жатат. Бул төгүштар 5 жаштан канча жашка чейин бар дейсиз? 5 жаш, 1 жаштан 5 жашка дейин бар. канча килограммга чейин Ар бири эт берет. Этин жегенге болобу? Ооба. 120 килограммга берет. Жакшы бакса чоң болуп 120 килограмм. Негизи 60-70 килограмм эт спокойно берет. Анан кандай максатта багып атасыз? Бул бизнеспи? Бул бизнес да? Бизнес. Бир төгүштүн 1 жылда мына бир төгүштүн круглый 1,5 килограммдан чыгат ар бири төгүштардын жумурткасы. Буга 5 адам тойсо болот деп айтып жатат. Эгер буну сатап турган болсо бул ар бир жумурткасы төгүштүн 5000 сомдон экен. Бизнеске ылайыктуу ошо төгүш багып, бизнес кылып, мындай жумурткалардан алып, сатып алып, жесе дагы сонун болот экен. Бирок биз жеген жокпуз. Кагыштырып ойносо дагы болот экен чындыгында. Абдан катык, сынып кетпейт, жылдыз. Бирок бул 5000 сомдук. $200. $200. Коп коелу. Интересно, бизге таштап кетип калдыңыз. Бизге таштаган жок. Саламатсызбы урматтуу көрүүчүлөр. Мен жанында турган төгүштар бул жандуу. Биз азыр Бишкекке болгон иш сапарыбыздын алкагында бул төгүштардын сиздерге тартып, кантип багылат, кандай максатта багылат, сиздерге кенен маалымат беребиз. Биз менен бирге аягына чейин бирге болуп туруңуздар. Азыр биз бул жакта коллегалар менен келдим. Жылдыз Капарова Бишкек шаарында иштеп жатат, 7-каналда. Бир убакта биздин Адылак жол YouTube каналда дагы чогуу кызматташып иштеп калдык эле. Сиздерге маалыматтарды жеткирип калды. Азыр ушу Жылдыздын жардамы менен азыр Бишкектеги ушул төгүш баккан адамдар туурасында кенен маалымат айтып беребиз, Жылдыз. Баса белгилеп айтып койгум келет. Төөкуш аябай кандай жакшы бизнес деген имиш ушак уктук. Мына ошол нерсенин канчалык реалдуу экендигин бүгүн биргеликте сурап көрөлү. Ооба, Кудай буйрса, саламатсызбы? Биз жаңыдан эле учурашып өткөндөй мен алысыраак турайын. Мындай башым чокуп албайт төгүштар. Чокубайт, Биздин жакыныраак келсеңиз болот сиз дагы. Ошол биз Ош шаарынан келип калдык. Алгач ошол өзүңүздү тааныштырып, анан төгүш багуунун сырларын айтып берсеңиз, алгач өзүңүз тааныштырыңыз. Кантип төгүшкө кызыгып, кантип багып калдыңыз? Мен атым Абдужалил, Өзгөн районунун Куршак деген айылынан болом. Мен буну багып калган себебим биз үйдө тоок бар эле, анан ушу тооктун эле ордуна ушул бир кичинекей балапандарын алып келдик, 1 айлык балапандарын. Анан биз көп издедик өзү Красноярск шаарынан, Краснодардан. Ал жактан бул жактан алабыз деп. Сатышпай, ушуга окшош нерселер болуп, анан үйгө 10 балапан алып келип, өтө бат чоңойот экен. Эми туурусын айтыш керек. Мен мындай бат чоңойгон жаныбарды көргөн эмесмин. 10 күндө эле өзгөрө берет, 10 күндө эле өзгөрө беришет. Көп жебейт экен. Мына акырларын карасаңыз эле жем түрө берет экен. Кыйынчылык жаратпады да. Анан карап токточу. Анан дагын карап көрдүк. Чоңурагын карап көрдүк, ошентип отуруп, кызыгып элге деле болсун, мен бүт барыбызда болсун, мен өзүм жалгыз эчтеке кыла албайм. Ой дегенден алыспыз. Көпчүлүк жакшы го. Мош биз билбеген маалыматты алар дагы бир башка бир туугандарыбыз жакшыраак маалымат чогултуп келет. Ошо менен биргелешип, ушинтип багып, көбөйтүп, азыр эми бүт нерсе кымбат болуп атпайбы? Чөп азыр 250 сом бүгүнкү күндө эле бышыкчылык малда, бедепресте. Булар аз жейт экен. 1 жылга той итин камдап коесуң. Россияда жүргөн бир туугандарыбыз деле үйүнө 3-4төн алыш, 3 баш алып койсо, бул бир семья болот. Ушул бир семья менен акырын көбөйтүп алса болот. Анан көрөт.
ыңгайлуу болсо. Сиз ооба азыр бул жакта канча төө куш багып жатасыз? Мен билишиме караганда бул жакта чоңдору бар экен, тигил жакта кичинекей жакта турат. 5 жаш, булар 1,5 жаш, аркылар 1 жаш, аданар 2 жаш. Жылдыз кошумча суроолор болсо сен деле узата бер, мен деле узата берейин. Бирок мага абдан кызык болуп жатат. Бул төө куштар 5 жаштан канча жашка чейин бар дейсиз? 5 жаш, 1 жаштан 5 жашка дери бар. Канча килограммга чейин Ар бири эт берет? Этин жегенге болобу? Ооба, этин жегенге адам 120 килограммга берет. Жакшы бакса чоңдору 120 килограммга берет. Өзү негизи 60-70 килограмм эт спокойно эле берет. Негизи бул Кыргызстан шартына бакканга абдан ыңгайлуу экен. Малга караганда кандай экен? Бул айырмачылыктар. Анан кийин эмне себептен сиз Ош шаарынан Куршаптан болсоңуз, Куршапка баккан жоксуз, Бишкекке бул жакка багып атасыз? Эми бул жакта чөп, жем баары кенен го. Анан жер да кенен. Чтобы мындай ийгилик издеген адамдар көбүрөөк жүй жакта, чынын айтыш керек. Биз жакта дагы багат, биз жакта чынын айтканда көп Россияда да мал жандык менен бул жактар көп алек болот да. Ошосуңарындай анан анча-мынча чалып, биз кантип алып келебиз, алып келгенде узак болуп калат экен, тиги бу деген дагы нерселер болуп калды да мурун, 3 ай мурунда чыгардык эле го. Анан ошодон ондо токтоп тур. Может элге ыңгайлуу болсун деп бул жака алып келдик. Куршапта керек болсо Куршапта деле бар өзүнө. Куршапта деле бар. Эми сиз төө куштарды көбөйтүп, жалпы санынан ошол 1 жаштан 5 жашка чейин канча төө куш бар бул жакта? 100 баш келген эле, 100 баштан 9 баш Таласка кетти, Бишкекке, Кеминге ал жак бул жака сатылып азыр 84 төө куш калды. Дагы заказ берип алып койгондор бар. Анда калганын көрөбүз. Жакшы. Анан негизинен булардын азыр мындай карап көрө турган болсок, мындай жамбаш жагы, арт жагы, куйруктары жок болуп калыптыр да. Бул эмне оорутабы же түлөп аткан мезгилиби? Түлөйт экен. Мен дагы биринчи кыжалат болуп, мына көрдүңүзбү? Кайра эле чыгып атат мына. Чыгып. Чокпай экен. Канатынан карап көрөлүчү, кана. Сон турбай. Bunun terisi аябай балуу. Терisi багуу. Адамга мындай жакын окшойт булар, Адамга мындай жакын окшойт абдан. Жок эми колдо чоңойгон үчүнбү, өзү негизи жапай эме го. Атак. Билбем ушинтип эле жүрүшөт, күндө жем берилет, балдар жем берет, анан адамга жакын болуп калды да. Мына моюндары экен бир аз эме болуп калыптыр. Бул жолдо келе айтып эме болду эле, бирок сакайды. Бир аз эме болуптур, Ал калганы жакшы. Анан кандай максатта багып атасыз? Бул бизнеспи? Бул бизнес. Бизнес, Бул бизнес. Bir tөө куштун bir жылда, мына bir tөө куштун круглый bir жылда 18 000 сом расход кылат экен. Мен эсептедим. Ушундай акырында жемине турса. Бул эми жем менен эле турат да. Чөп бүт аралашып, ошонун ичинде эсептеп атам. 18 000 сом расход кылат. Бирок bir tөө куш 20, 30, 50 көдөрү балапан берип койду. Bir балапанды көрүп турсаң $200 азыр бүгүн. 50 балап. Bir балапан жейт экен да, 49 пайда болуп. Демек 49 пайда бир эле балапандык жемин жейт экен. Абдан демек малга караганда төө куштар азыр ыңгайлуу экен да, демек Кыргызстан шартына. Биз да Кыргызстан шартына малга караганда бул тоо жерлерине, алыс каймактарга алып барып дыйкандар бакканга кандай кеңеш берет элеңиз? Эми мен уккандан бир көргөн дейт элем да, алып багып көрүш керек да. Адам баласы анан арманда калбаш керек. Мен кызыктым, мен 7 жыл болду буну кызыкканыма. Мен көбүн айткам, аны айтып отуруп өзүм багып киришип, дагы ушул жерге келип калдык да. Буну бакса аябай жакшы болот эле баарыбыз. Төө куштарды, Кыйынчылык жаратса мен айтпайт элем. Кыйынчылык жаратууда туугандар деп мен ачыгын эле айтам. Малладан жашырбаган пендеден. Ооба. Буларды эмдөө иштерин жүргүзүп турабы? Мындай канча убакытта бир эмдөө иштерин жүргүзөт? Сууга кошулуп, баягындай эмелер берилип турат экен, өзүнүн витаминдери. Анан Өзбекстанда ушугу менен чоң бир жетишкен адамдар менен байланыштабыз. Ушул тармактан жетишип, алар биринчи алып келгенде көп балапан алып келип, алар билбей, практикадан өткөн адамдар да. Биз чынын айтканда, может мен деле желаниям жок болуп калышы мүмкүн. Себеби биз 10 балапан алып келгенде, анча-мынча ол болуп калат, бул болуп калат. Бирок кыйынчылык жаратпады. Чалсаң, мондай кыл деп кайра тургузуп. Ооба. Булар сууга кандай экен негизи? Сууга кадимки эле. Чыдамдуу, Ооба, жүрө берет кадимки чыдам. Биз азыр Жылдызга дагы кеп кезегин берем. Мен азыр ага чейин ошол төө куштардын жумурткасын алып келели.
тетиги жакта жумурткасы бар экен, ошолорду алып келебиз. Жылдыз интервью диалогду уюштуруп турат. Баса белгилеп айта кетейин, бир төө куш жумасына 2 рет жумуртка туйт экен. Ал жумуртканын көлөмү абдан чоң. Ошондо ошол жумуртканын басы канча болот? Ошондо бир жумуртканын басы. Балапан чыга тургандары 5000 сомдон экен. Беркиндейлер 1,5 миң сом жей турган. Жакшы, интервьюңарды улантып турсаңар, Жылдыз мен жумуртка алып келейин, анан баарлашабыз, Азыр сизде канча төө куш бар? Анан алардын этин 7 жылдан бери багып атам деп атпайсызбы? Кайсы жака сатып атасызбы же? Жок, мен 7 жылдан бери кызыгам карындаш. Кызыгып окуп үйрөнүп жүрдүңүз, булар сурап? Издедим, сатып алайын деп, чынын айтканда мен таппай жүргөн убактарым көп болду да. Эмне анча кызыктыңыз? Балким бул дарылык касиеттери барбы же кандай? Мунун майы косметикага кетет экен, эти азыр сахарный диабет, жүрөк оору, давление, ушуга окшош ооруларды эгер адамда жок болсо, ушу менен эми азыктанса ошону алдын алат экен да. Анан бунун терисинен балуу кожунун ушундай булгар терилер эмелер тигилет экен. Пример, бүт нерсе, териден жасалган эмне болсо бүт нерсе кымбат балуулар. Бүт жумурткалар келип калды. Чоң жумуртка экен. Кача биздин суроого жооп берип бүт болчу, бирок жумурткалардан баш тартып болбойт, Ооба, абдан чоң. Анан кийин мында мен көтөрүп турган бир жалпысынан бул жерде 5 жумуртка бар экен. Абдан көлөмдүү оор экен. Негизи ошо бир жумуртканын салмагы канча турат булар? 1 килограмм 250, 1,5 килограммга дери бар мына жерлерде. Булар матты көрдүңүздөрбү? Төө куш канча мезгилде же күндө жумуртка? Bir жылда жакшы карап, бүт витаминдерин берип, бүт нерселерин туура каралган болсо 70-80-100 дери жумуртка берет. Анан жумурткаларды дагы сатат экенсиз, Жумурткадан эми муну инкубатор коюп балапан чыгарып сатылат. Мисалы, 5 ой чыкса, чынын айтайын, 5 ойну 1 ай багып койсоң, бул $1000 деген акча. $1000. Канча күндө чыгат жумурткасы? 42 күндө чыгат. 42 күндө. Бат эле чыгат турбайбы жумурткалар? Жеп көрдүңүзбү жумурткасын? Жумурткасын үйгө алып бардык. Чынын айтканда мына азыр дагы бошко учуп кетип атам. Буга кетейин деп атам да. Бүгүн барып жеп, чалып айтып койгом эслегичи чалып. Жеп көрдүңүзбү буга чейин? Жедик, аяк буяка белектерге бердик, жеп атчак. Кандай дамы кандай экенин сурайын деп атам да. Кадимки жумурткадан кандай айырмачылыгы бар? Мен точно өзүм айталым, бирок жегендер айтат, кадимкидей жумуртка. Сиз өзүңүз жебедиңизби? Мен өзүм убакыт болбой жебей калдым. Кандайдыр бир жегенге мүмкүн болбойт деген талаптар жок болсо керек? Жок. Кадимки эле жумурткадай. Ооба, кадимкидей. Мен бая неме деген суроону бердим эле да. Азыркы учурда сизде канча төө куш бар, анан кайсыл жака экспорттоп атасызбы же этин сатып атасызбы? Биз алып келдик. Ошо Өзбекстан мамлекетинен алып келдик. Азыр 84 баш бар. Таласка сурагандарга биз жеткизип берип атабыз, доставка кылып, түшүндүрүп, мондай карайсыз деп түшүндүрмөнү колубуздан келишинче. Өзү биз аралашканыбызга 10 эле ай болду. 10 ай болду, бирок кызыксаң изденип, атып ийгиликти жаратсаң болот го. Балапан кезинде канчага сатып алып келдиңиз ошондо? $200 алгам мен 10 балапан. Азыр ар бирин $1000 сатасыз. Жок, эми бул возрастка карап да. Пример 1,5 жаштары $1000, 1 жаштары $750, 2 жаштары $1350. Баш канча. Анан азыр жем жеп атышпайбы? Бул жерде кандай жем эмне бересиздер? Күгөрү, арпа, буудай, бүт жемдер аралаштырылып жасалат. Аралашып жасалып коет. Сөзсүз түрдө жем салынып, анан суу куйду болуш керек эле. Болду, суусун ичет экен. Жемин тойгондон кийин болду, жебейт эле. Болду. Кыстасаң да жебейт. Тойгонун билет экен да. Кышында сиз деле ушул жерде эле кармап атасыз да? Жок, жеми бул алып келгенибизге 1 ай болду эле, 20 күн болуп калды да. Эми Кудай буйрса да кыштыга деле көрөбүз да. Анан буларды ошо айдоо жерлерине ошо чөпкө чыгарасыздарбы же чыгарбайсыздарбы? Ушул ичинде эле камалат. Буаны жүгүрүп өтөт, жерлер болсо. Дробилка алып келип чөп талкалап. Бул жакта кичинекейлер экен. Моюндарын көтөрүлүп. Буларга канча ай болду негизи? Же жылбы? 11 ай. 10 ай. 10 ай өтүп атат, 11 ай болду. Негизинен ошол канча жылда жумурткага кирет экен булар? 2 жылда жумурткага кирет. 2 жылда тууган жумурткасы уруктанбайт экен, балапан чыкпайт экен. 3 жылда балапан чыгып баштайт. 3 жылда балапан чыгып баштайт экен. Абдан жакшы. Анан бул жакта негизи
Түркүн ары кандай болот экен. Негизи ошол бул 10 төө кушка ошол канча чарчы метр жер аянты керек болот экен? 9 баш алыш керек же 12 баш алыш керек. Себеби семья болот го. Ошондо 12 башка 10 сотик жер болсо сонун болот. Бул жер 12 жарым сотик жер. 15 сотик жер деп коеюнчу 12 башка. Мол жагына кышта жата турган жер болсо болду. Жемин салып коет, суусун да куюп коет. Болду. Башка. Тагы не кыйынчылык? Демек бул жак жемдерин деле ашыкча жебей турбайбы? Бул жакта жемдери турбайбы? Турат, жебейт. Курсак ачканда эле жейт. Жейт болуп жатат. Жүгүрөт, ойнойт, басат. Азыр ойноп жүгүрбөй жаткан мезгил окшойт булардын, кандай дейсиз? Азыр жок, эмне салып жатышат да. Ойногондо ойноп калышат. Бийлейт. Ой. Кандай кылып бийлейт экен? Биздин съемочный группага азырынча бийлей элек төө куштар, Өзүн же тартып калдык эле ошол моменттер бар. бийлеген убактарында, Бул өздөрүндө бир момент келгенде. Өздөрүндө бир момент келе турбайбы, бирок парларын кармап көрө турган болсок, кадимки үндүктүн, тооктун эле парында экен негизи. Bunun жумурткалары мечитке бүт баягы куполаларына коюлат экен, себеби бул жумурткалар турган жерде баягындай чиркей, курт, кумурска келип желе баспайт экен. Ошондой экен. Тырмак алмазды переработка кылган иштейт экен. Bunun терисин иштеп чыксак эми Терisi эмнеге экен? Терisi кымбат деп калдыңыз? терisi крокодилдин терисинен кийин ушунун терisi 30 жыл кызмат кылат экен адамга. Бут кийим тиксе болот, ремень, телефон чехол, женский кыздардын сумкалары, кожаный эмне болсо бүт нерсе чыгат ушунда. Жакшы, сиз мисалы өзгөнгө дагы ошол төө куштарды алып барып көбөйтөйүн деген планыңыз барбы? Же азырынча бул жактан эле көбөйтүп, ушу чыгарып жатасызбы? Жок, эми ушуга окшош. Жок дегенде бир 10 фермер билбейм эми ким кандай каалайт, ошончолук бир фермерлер болсо, ушундай кылып элем. Анан көрөбүз да. Может мындай жалгыз аттын чаңы чыкпайт, чаңы чыкса даңкы чыкпайт дейт го. Жалгыз дедик токой болбойт да. Ооба. 1 жылдык төө куш канча, жок, 1 жылдык төө куш канча сом, анан 5 жылдык төө куш канча сом? 1 жылдыктары $700. 750-700дөн берилет. 5 жылдыктарчы? 1,5 жаштары $1000, 2 жаштары $1350. 5 жаштары $2200 телефон берет. Төө куш негизи канча жылга чейин жашайт экен, анан канча жумуртка? 3 жаштан 50 жашка дейин жумуртка берет. 50 жашка чейин, демек абдан көп жашайт турбайбы, төө куштар? Эми ушинтип алып барып коюп койсоң, бир шартын кылып койсоң, болду. Шартты кылып, бардыгын мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип койсо жашай берет экен, 80 жыл, 85 жылга деп жашайт. Бишкекте, Кыргызстан аймагында ушундай сизге окшоп көп төө куш багып, ушундай ийгиликтүү ишкерлик жүргүзгөн адамдар барбы? Абдан көп болуш керек. Байтикте байке бар го, Байтикте ошол биринчи ошол байке алып келген. Ол байкебиз просто ал убакта интернет жок, соц тармактар жок. Элге жеткизе албады окшойт жакшы, себеби өзү бир 70-80ге дейин жеткизген да. Азыр деле ошол ал жерде зоопарк окшотуп, башка жан-жаныбарларды коюп койду го. Жакшы, тигил жакта атайын төө куштарды дагы кеңейтүү үчүн атайын орындык даярдап жаткан окшойсуздар, усталар иштеп жатыр азыр ушунда. Бул жерге чтобы мындай жерди тротуарга окшотуп, плиталарды басып алып, себеби Бул төө куштар өзгөчө экен, түстөрү кара. Каралар эркектер. Тигил бооздору ургачылары. Мындай адамга өтө мындай ичине кирип кетсе адамды тепкилеп неме болуп таштабайбы? Эми булар азыр баягындай мал да. Жапай да. Үйүрүлүп аткан мал да, булар бир аз эме болуп кеткен, кызганып кеткен. Колуңа бийик нерсе кармап билбейбиз. Ичине кирип эле жүрө берсе болобу? Мен кирип жүрөм, бирок башканы айтпайт. Потому что бага койсо аны бөлөк да. Азыр кирип көрбөйсүзбү ичине кирип, абалдарын бир сыйра текшерип чыкпайсызбы кандай? Мен мындай моолардын арасына киргенде баягындай болуп калышы мүмкүн да. Көпчүлүк атакылай, четинен кирип жүрсөң болот. Четтеринен кирип караса. Колуңа бөлөк албайбы. Демек, колуңда бир салганда үлкөбү же кандай болот? Билбейм, ошо өзүнө бийик нерсени сыйлайт экен да. Өзүнө
Gel. Korkutат окшойт. Мынау урматтуу көрүүчүлөр, сиздер карап турган бул каралары ушул эркектер болот экен. Ал эми булар ургачылар болуп эсептелет экен. Бул ар бир төгүштүн өзүнчө бир белгилери да коюп коюптур. Бул жактачы лифкалар, номери менен. Канча жаш болду? Паспорттору бар булардын ар бир. Өтө деле катуу иштебейт экен, бирок түзүк эле. Булар тебет да эми негизинен. Тиштетпеш керек экен буларды. Бирөөнүн расходун айтып коеюн, 18 миң сом расход болот. Бир жылда жайлоого да чыкпайт, эч жака чыкпайт, ушундан баары жүгүрүп ойноп жүргөн жери ушул жерде бар. 30-40 балапан алса болот. Бүт витаминдерин берип, ушул багытта чоң бир ийгиликке жетишкен адамдар менен байланышып алып, алардын айтышы боюнча сөзсүз бизге жардам кылабыз деп кылып атат бүгүнкү күнгө дейм. Ой пикирин бөлүшүп, биз деле ошол эл менен бөлүшүп даярбыз. Пайдасын жөндөйсүз? Ушу пайдасын айтып атпайм, бир балапан $200. 10 күндүк балапандары $100 деп коеюн. 10 күндүк балапан $100. Бирөөсүнөн 30, 40, 50 кедер балапан алса болду. Баштадыкпы? Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул 1,5 килограммдан чыгат ар бири төгүштардын жумурткасы. Буга 5 адам тойсо болот деп айтып жатат. Эгер буну сата турган болсо, бул ар бир жумурткасы төгүштүн 5000 сомдон экен. Эгерде буну бастыра турган болсо, 42 күндө басып чыгарат экен чөжөсүн. Бирок аны ошол чөжөлөрүн $150 $200 чейин сатса болот экен. Ар бир төгүш жылына 60-70 жумуртка тууйт экен. Бирок алардын бир чөжөсү гана алардын бир төгүштүн бир жылдык ошол жемине жетерлик акча каражаты болот экен. Ошондо калган жумурткалардын баардыгы ошол эйсинин капчыгында болуп калат экен. Бизнеске ылайыктуу ошо төгүш багып, бизнес кылып, мындай жумурткалардан алып, сатып алып, жесе дагы сон болот экен. Бирок биз жеген жокпуз. Кагыштырып ойносо дагы болот экен чындыгында. Абдан катык, сынып кетпейт, жылдыз. Бирок бул 5000 сомдук. $200. $200. Анан ооба. Буну сындырып алып деме албайлы, коппойлы. Бирок сырты дагы мындай кадимки жумурткадан бир аз калыңдай сезилет. Калың абдан таштай эле экен, Таштай экен. Таштай экен. Коппойлу. Интересно, бизге таштап кеткен. Бизге таштаган жок. Эмне кетти? Тиги кишинин билети бар экен да аэропортко.